Кочкордун Комсомол айылынын тургуну Канат Эралиев ат жабдыктарынын түрүн жасайт. Буга чейин каражаты чектелүү болгондуктан ишти илгерилетүүгө да мүмкүнчүлүгү жок эле. Өткөн жылы мамлекеттен колдоо таап, соц келишим аркылуу 100 000 сом каражат алып, керектүү материалдардын сапаттуусун жана тигүүчү машинканын мыктысын сатып алган. Учурда буйртмаларды алып, келинчеги менен бирге ишин кеңейтип жаткан учуру. Тапканда эмгерешилерим устакана ачып, дагы така-тука эр-сер андай мындай жасайын деп. Келинчегиме машинка алып бердим, дагы бирөөбүз эле иштебей, экөөбүз тең иштейли деп. Жакшы да болуп атат буюрса баары. Моундай эмелер материалдарын бүт алдым дегенде кожа, кайыш болгон. Керектүүмдү бүт алдым 100 000 сомго. Тынбайт, такасы да устаканада ачпайм, такасы да тынбайт. Баары эле жакшы да. Кышы жай. Ал эми Кочкор айылынын тургуну Кенжегүл Иманкулова долбоор жаңыдан башталганда алгачкылардан болуп, соцконтракт менен иш баштагандардан. Дароо уй сатып алып, сүт азыктарынын түрүн жасап сатыкка чыгарган. 3 баласын алган Жөлөкбулдан баш тартып, бул ишти колго алганы Киреше булагын бекемдөөгө жетишип, элет жеринде иш менен алектенүүгө чоң өбөлгө болду дейт. 2 кунажын алгам, 2 кунажындан 2 музо 4 баш болду. Анын сүтүнөн ушундай сырларды жасайм, жакшынакай алып элдерге тартуулайм, ондай рулеттерди заказга алып жасайм. Айына эми жакшы эле чистый айтканда 30 000. Мотивация берет экен, мен коркуп, мен деле коркком башындачы. Лучше эле ай сайын эле пособие алып отурсамбы деп эле коркком, чынындачы. Алып андан кийин албай калсам кандай жашоо болот деп. Жок, коркпош керек, алыш керек. Өзүңө ишенсең эле калганы бүт жакшы болот. 2022 жылы башталган социалдык келишим долбоору жүздөгөн үй бүлөлөрдү бутуна тургузду. Бир учурда мамлекеттен берүүчү Жөлөкбулду карап отургандар эми иш берүүчүгө айланып, бул демилгенин жемиштүү болгонун далилдеп турат дейт социалисттер. Ал арада алгачкы берилген 100 000 сомду ийгиликтүү өздөштүрүп, башкаларга үлгү боло алгандарды андан арыда колдоо максатында министрлер кабинетинин токтому менен үстөк пайызсыз дагы 200 000 сомдон насыя бериле баштады. Ушул тапта Кочкор районунда бир үй бүлө дал ушул жеңилдетилген насыяны алып, ишкерлигин кеңейтүүгө киришти. Бүгүнкү күнү социалдык контракт долбоору дагы жарандарды жумуш менен камсыз кылууга чоң өбөлгө түзүп берүүдө. 2024 жылга карата районубузда 145 жаран, 145 үй бүлө социалдык контракт келишимин түзүшкөн. Бүгүнкү күнү бардыгын түзүп бүтүп, 1 сентябрь менен келишимдерди толук жыйынтыктаганбыз. Алардын мүмкүнчүлүктөрүнүн потенциалын карап, өзлөрүнүн багыты боюнча бардыгын финансылык сабаттуулук боюнча окуулардан өткөрүп, ар бир багыты боюнча бүгүн ишмердүүлүктөрүн толук башташты. Бул күнү соц келишимдин алкагында ишке ашкан ийгиликтүү долбоордун жарманкеси дал ушул Кочкор районунда өттү. Самалыкка келгендер тажрыйба алмашып, кызыккандар кайсы багытта иш алып барууга мүмкүн экенин көрүп, тааныша алышты. Муну менен бирге ушул эле жерде бош орундар жана кесиптер жарманкеси уюштурулган. Норuz Аблаев, Бактияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.